Мисалы бул кнопканы басканда сол жакка айланат. Ал эми бул астына алып барат. Артка. Бул төрт тарабына кыймылдай алат. Ал эми бул эле мүмкүнчүлүк эмес, бул жерде башка ультразвуковой датчиктер да колдонулган. Эгерде астынан кандайдыр бир тоскоолук нерсе чыга турган болсо, автоматтык түрдө өзү токтойт. Акоша Сокул районундагы номер 3 Керимбеби Шопокова атындагы мектепте билим алган. Ал 11 класста окуп жүргөндө эле мектепке аталган университеттин курулуш жана технологиялар институтунун окутуучулары келип, акылдуу үй деген долбоор жөнүндө берген маалыматтан улам IT технологияларына кызыгуусу артат. 11 класста мамлекеттик тесттен өткөм. Ошондо талондордун баарын алып эле бул жакка келип тапшыргам. Экинчи курста кореялык волонтерлор менен тааныштык. Алар биздин кафедрада иштейт экен. Алар менен проект баштадык. Биринчи проект бул компьютерный класс ачыш керек болчу программисттерге. Ошондо биринчи проектти биз ийгиликтүү бүтүрдүк. Ал эми экинчи робот жасоо долбоору боюнча университетте тандалган дагы 6 студент бирге иштей баштайт. Арасында эң мыктысына каралган Кореянын улуттук изилдөө фондунан $1000 стипендия Акошанын эсебине түшөт. Ошол стипендия мага келип тийгенден кийин бул агай айтты, ошону сен роботко коротсоң болот. Мен жардам берем деди. Октябрь айынан баштап ар кандай маалыматтарды чогултуп баштадык. Андан кийин программаларды түзүп баштадык эң эле биринчи. Биз бул роботту толук өзүбүз жасаган жокпуз. Мисалга алганда, могу темир эмелерини, теласыны башка фирмага заказ кылдык. Бардык чертеждөрүн чийип, акчанын 50% ошол жака короттук, анткени фирма болуп атат. Андан башка электроника чиптерин да ошол жактан алдык. Ошентип $1000 бир аз аздык кылып калды. Үстүнө акча коштук. Көзүңөр жанарды. Анан бул роботту жасап атканда көп идея келди. Биринчи маалымат берүүчү робот кылып жасадык. Азырынча бул робот маалымат берүүчү робот болуп иштейт. Кыргыз мамлекеттик курулуш транспорт жана архитектура университети. Фотохроника. Дээринде бар студентке дем берген агайы, Корея улуттук изилдөө борборунун өкүлү Ли Дэ-гён студенттерди окутуу менен бирге өздөрүнүн фонду тарабынан эң мыкты долбоорлор үчүн колдоо көрсөтүп турат. Мен Кореянын улуттук изилдөө борборунан келдим. Ыктыярчымын. Менин максатым өзүмдүн билимимди жана компьютерди колдонуу программаларын жаштарга үйрөтүү. Бул университетти тандап алганымдын себеби мында абдан акылдуу жана таланттуу балдар окушат. Акоша жөнүндө айтсам, бул университеттеги таланттуу жана жөндөмдүү балдардын бири. Ал менин жардамчым. Анын түзгөн роботу азырынча университетте таанытуучу робот. Бул анын алгачкы баа жеткис эмгеги десем болот. Акоша окуган Насирдин Исанов атындагы университетте студенттерге билим берүүнүн сапаты мыкты экенин жана билимге умтулган жаштар үчүн зарыл шарттар түзүлгөнүн окуу жайынын ректору өз сөзүндө баса белгиледи. Андан сырткары бүтүрүүчүлөрдүн 80% окуп жатып эле болочок кесиптери боюнча жумуш таап алышат экен. Бүгүн айтып атпайбы, бүтүрүүчүлөр сабатсыз, дипломун эптеп эле алып атат, анан жумушка орношо албай атат. Андай эмес. Биздин бүтүрүүчүлөр бүгүнкү күндө 80% чейин жумуш менен камсыз болду. Жумуш орун алар окуп жүрүп эле камсыз кылып атат да. Себеби 3-курстун студенттери бизде ошол параллельно өздөрү ошол жумуш берүүчүлөр менен иштеп, өздөрүнүн бир кандайдыр бир заказдарды аткарып атат да. Мисалы үчүн программисттер ошол 3-4-курстан, архитекторлор, дизайнерлер, курулушчулар ошол практикасын өтүп, андан кийин сабактан кийин барып, же болбосо сабакка чейин барып иштегендер. Акошанын көңүлүнө баккан дагы көп максат кыялдары бар. Азырынча маалымат берүүчү бул роботтун дизайны татынакай, көркөм түзүлгөнү менен каражатка карап азыркы роботту жаратышкан. Келечекте Акоша мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар иштей алчу роботту түзүүнү максат кылат. Калия Карыбекова, Абдулас Усенов, Толгонай Турсунбай кызы, билим жаңылыктары.